материалдарды ошо эшиктен кирип келатканда эле бере калып атасыздар да, бир жума мурун берсеңиздер, талкуулап, карап, таанышып, андан кийин бир жүйөлүү суроо берет элек да. Азыр эми ушундай суроо бергенге өзүңүздөр түрткү болуп атасыздар. Кыскача эле айтыңызчы, азыр бюджетке өзгөртүү кирип келип да, салык көтөрүп. Негизги кайсы түрлөрүнүн эсебинен ушу бюджетти көтөрүп атасыз? Biz администрированияны жакшыртуу максатында бул биринчиси, экинчиси салык төлөөчү өзү тандап алсын салыктык режимдерди деп атабыз. Бирок эгерде ошо кайсы режимде тандап албасын, тандап алса баардык жерлерде электрондук счеттук фактура, анан контролдук кассовый машина болсун деп атабыз. Эгерде ушул факторлорду эске ала турган болсок, анда биз койгон амбициялык пландардан да көбүрөөк акча түшөт бизге. Кыскасы, бул салыктын ставкалары көбөйдүбү же бул теневой көмүскөдөгүнү алып чыгып эле көтөрүп атасызбы негизи? Салыктын бир да ставкасы көтөрүлгөн жок. Биз ыкмаларды өзгөртүп атабыз. Анан айрым жерлерде жанагындай соттун чечими менен деп айла жок макул болдук, сыртка чыгарбай, бирдемелерди сатам десе ошолорду саттырбай, нотариустарда, ГРСтерде бөгөт коюп, биринчи салыкты төлөш керек. Салыкты төлөгөндөн кийин гана анан калган механизм баары иштейт. Салык кодексинде баардык эле жердин баарында жөн эле дары берип коюп эле дарылайбыз деген жерлер жок. Бул жерде хирургтар операция кыла турган дагы жерлер бар. Контрабандага кантип күрөшөбүз? Ачык айкындуулук кандай болот? Штрафтары, ошондой ыкмалардын баарын азыр бизге берүүңүздөрдү өтүнүп алсаңыздарга келип атабыз да. Бүгүнкү күндө ошо сиздин мыйзамыңыздан кийин курулуш компаниялары аябай тынчсызданып баштады да, бизге каттар келип баштады. Ачык айтсаңыз, ушул курулуш компаниянын кайсы салыктарына көтөрдүңүз? Биз общий режим киргизип. Буга чейин билесиздер, курулуш компанияларынын баары НДСтен бошотулган. Мен жеке оюм боюнча социалдык жилье кура турган болсо биз бошотууга мындан ары дагы даярбыз. Бирок калгандардын баарынан общий режим менен төлөш керек. Азыр болгону 900 сом квадратный метрине төлөп атышат. Өзлөрүнүн пайдалары $150 $450 чейин ар бир квадратный метрден. Ошондуктан жалпы салык режиминде эгерде курулуш компаниялар иштесе, анда биз калгандарын дагы салыктарын реттеп алабыз. Биз мүмкүнчүлүк бергенбиз. Жакшы эле бутундарына турушту, мындан ары эми жалпы режим менен иштесин. Социалдык үй бүлө, үй курам дегендердин баарын бошотобуз. Мындай ачык эле айтсаңыз жалпак тил менен ошол мурун квадратынан 900 деп атасыз. Азыр жаңы мыйзам боюнча канчага туура келип калат? Азыр эми ар бир жерде өзүнчө да себестоимостун чыгарышат, анан киреше. Орточо айтып койсоңуз. Орточо жок данныйлар. Азыр киргизебиз, анан текшере баштайбыз. 900-төн көбүрөөк болот сөзсүз түрдө. Ошон үчүн тынчсызданып атышыптыр да. Эми салык төлөй турган убакыт келди да. Бирок биз жардам беребиз. Азыр бир топ курулуш компаниялардын квартиралары, үйлөрү сатылбай калыптыр. Биз государственный ипотечный компаниянын уставдык капиталын 5 миллиард сомдон ашырдык. Эмдиги жылы бюджетибизде 5 миллиард сом карайлы деп атабыз. Эгерде баалары туура келе турган болсо, биз ошо квартираларды сатып алып, кайра элге таратканга даярбыз. Дагы бир жолу айтайын, бири-бирибизди алдабаган системаны сиздердин астыңыздарга алып келип атабыз. Ким канча пайда көрүп атат, ар бир квадратный метрине чейин салыкчылар мындан ары билет, көрүп турат.